Ак Сый районуна караштуу Үч Коргон Кербен жолу менен сапарга чыккан адамдын көңүлү ренжит эле. Анткени үйдөн чыккан таштандыларды капка салып келип, жол жээгине ырытылган таштандылар боюнча биздин телеканалдан мындан бир нече күн мурда берилген эле. Мына ушул айтылган сындар эске алынып, таштандылар тазаланып, учурда жашылдандыруу иштерин жүргүзүшүүдө. Силер тарабынан бир айга жетпеген убакытта сын пикирлер айтылып, биздин немеге алынып кетти эле. Азыркы учурда Ата-ана айылында бир канча жолдун жээктери тазаланып, мусорлар чыгарылып, ошону менен бирге эле жазгы талаш жумуштарына баягы катуу киришип, азыркы убакта ички арыктар чабылууда. Аймактарды өнүктүрүү жылында президентибиздин көтөргөн демилгесин колдоп, биздин айылдын жаштары, биздин элдин айылдын эли ушул көчөлөрдү тазалоо, суу барбаган аянттарга суу чыгаруу боюнча арыктарды тазалап, арыктарды чаап, кээ бир мындай таштандыларды тазалап бардыгын атайы белгиленген жерлерге алып барып чогултуруп атат. Теледен сын материал кеткенден кийин айыл аймакта элдик жыйын болуп, материал талкууланып, айыл башчыларга тапшырмалар берилген. Эгер тартипке келтирилбей турган болсо, административдик чара көрүлө тургандыгы да айтылган. Ошондон улам ал жайга 1600 түптөн ашык түрдүү көчөттөр тегилди дейт мындагылар. Сын материалдын негизинде биз элди уюштуруп чыгып, ошол ташталган жерлерди тазалап, көчөт отургузуп жолдун бойлоруна азыр мында толук бүтпесе дагы бир 80-90% уже тазалап неме болуп калдык. Калганын дагы элди уюштуруп тазалаганга аракет кылып атабыз. Жаңга айылынын эли өз айылына таза суу алып баруунун аракетин көрүп жатышат. Айылдагы 216 кожолук суу менен камсыз болот. Учурда 1800 метр каналчасы казылууда. Ал Семетия айылында 14 гектар жерди суугатка айландыруу аракети көрүлүүдө. Учурда арыктар чабылып, кайракы жерлер суугатка айландырылууда. Бул ишке айыл аксакалдары да активдүү катышып, жаштарга дем күч беришүүдө. Сайдагы көчөдөгү бүт таштандыларды жок кылып тегистеп тазалаганбыз. Ага да бир күн суббота уюштурганбыз. Көчөттүгүлөр азыр көрктөндүрүп алып элдер көчөттөрдү жаңа калико көчөттөрдү тигишип атат. Иш жакшы жүрүшүп атат. Ынтымак бар жерде ийгилик болот. Бир айда 37 чакырым ички арыктар чабылып, тазаланып, 1342 түп көрк берүүчү дарактардын, 20 000 түптөн ашуун мөмө берүүчү дарактардын көчөттөрү отурулган. Эл менен жазгы чогулуштарды өткүзүп, ошо арык чабуу, көрктөндүрүү, көчөттөрдү отургузуу боюнча жанагы акыр чикирлер тазалоо боюнча көп маселелерди көтөрүп сүйлөштүк эле. Мына ошол азыр жыйынтыгы болуп атат. 37,5 километр арык тазаланды ушул күнгө чейин. Мындай декоративный дарактардан 1348 даана отургузулду. Анан бир негизи жалпы бир 20 000 ашыгыраак жаңы көчөттөр отургузулду айыл өкмөт боюнча. Учурда Кербен Үч Коргон жолунун бойлору тазаланып жатат. Бирок айрым айдоочулар дагы деле таштандыларды алып келип жол боюна төгүп салып, кетип калган учурлар да болууда. Бирок мындай жат көрүнүшкө ар бир жаран жол бербей, маданияттуулукка өтсөк жакшы болмок дейт айыл эли. Байгаздар Айымкулов, Абдымомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу. Жаңылыктар, Ак Сый району.